Кечинде дарат менен жатса, өтүп кетсе шейит болот дейт. Шейит болгондо каза намаз, орозолор кандай болот? Кыямат күнү жооп берет буга. Анда өмүр бою намаз, орозо кармап айланан кийин шейит болуп кетип бүттү деп андай болбойт. Мына шейит болуп дарат алып жатканда шейит болот деген бар го. Бир хакыйкый шахада, бир хукмий шахада деп коет. Хакыйкый шахада деп чыныгы бо шейиттик бар, ал Алланын дини үчүн жан бергенде айтат. Алланын дини үчүн жан бергенде ушуну шахид дейт ошол. Бундайларгачы гусул да кылынбайт. Кепин да кылынбайт. Бирок жаназа окуйбуз, биздин мазхабта кээ бирлер жаназасын, башка мазхабталар жаназа да окулбайт. Алар айтат, жаназасын неге окуйсуң, күнөөсү жок болсо дейт да. Күнөөсү кечирүү үчүн жаназа окулат, билесиз да. Ошол бенденин күнөөсү кечирилүүсү үчүн бул шейиттин биринчи тамчы канында бардык күнөөсү кечирилип атса, бу жерде жаназанын эмне кереги бар дешет да. Түшүнүктүбү? Биз айтабыз, мейли кечирилди, сен менен талашпайбыз, бирок даража керек го, окуй бербейлиби биягын дейбиз да. Ага даража керек да, бийик даража керек. Түшүнүктүбү? Биз деле сага макулубуз, пайгамбарыбыз айткан, шейиттин биринчи тамчы жерде ошо каны жерге тамчылар замат бардык күнөөсү кечирилет деген. Туура? Бирок берки шахадаттар дагы бар да. Ич оорусунан өлгөн шейит. Мабтун, аш-шахид, ал-мат'ун фи шахид. Мынаке эпидемия, чума. Будан өлгөндөр шейит деген. Түшүнөсүзбү? Ошондой эле азыр мисалы сууга чөгүп кеткендер, машинеден, киши колду, дуал басып калган, булардын бардыгы шахадат. Бирок бул шейит хукми, мына ахиретте шахадаттын соого берилет. Бирок бу дүйнөдө шейиттин өкүмү ага жүрбөйт. Буга гусул кылынат, кепинделет, жаназа окулунат, анан коюлат деген сөз. Карыздар аткарылат.